Ассаламу алейкум. Мен атым Эртай Искаков. Бул жакта турган жарандарыбыз бул Кыргыз Республикасынын мекенчилик адамдары бардыгы ушул жерге келип, Япон унасы Кыргызстанга кайра кирсин деген демилгени колдоп, коштоп турган байкелерибиз, инелерибиз бизден кайрылуу болсун. Биринчиден биздин президентибизге, өкмөт башчыга, кабинет министров, жогорку кеңешке жана ошондой эле бардык массалык каражат маалыматтарга, бардык биздин Кыргызстандын ар бир жарандарына, 7 областыбызга кайрылат элек. Жана ошондой эле биздин чет мамлекетте жүргөн биздин кыргыз жарандарыбызга, бир туугандарыбызга кайрылат элек. Бардыгыңыздар ушул мыйзамды колдоп, коштоп бериңиздер. Анткени себеби Кыргызстанда азыркы учурда көрүп атасыздар, унаалар 2015-тен бери жаңы унаа кирбей калды. Кирсе дагы мыйзамсыз, мыйзамды бузуп кирип атышат. Азыркы күндө Кыргызстанда эски унаалардын көптүгүнөн дагы жол коопсуздук жагы да сакталбастан, экология маселеси дагы начарлап кеткен жагы да ушу бирден бир себеп. Азыркы күндө Кыргызстанга жаңалануу керек. Ошол нерсени биз талап кылабыз. Биринчиси бул Япониядан именно свежий жаңы унаалар кирүүсүн. Анын жылы 15 жылдын ичинде чыгарылган болсун. Ар бир унаанын таможенный пошлинасын 2015-жылкыга түшүрүлсүн, арзаныраак болсун. Бул $408 чейин орто эсептенен бул 2015 жылдын тарифи болот. Ар бир унаа киргенде катализатору сөзсүз түрдө болуусун. Кыргызстанда катализатор саткан, алган центрларды жабуусун. Жана ошондой Кыргызстанга киргенден кийин ал унааларга балким камерабы, балким жанакындай күзгүбү, обгонный озуп өтүүчү орнотулуусу. Бул нерсе оңой эле экен, арзан деле турат экен. Жана ошондой эле Япониядан келген унаалардын фараларындагы атайын алмаштырып, левосторонний движенияныкындай адамдардын көздөрүнө урбагандай кылып койсок. Ошол нерсени да көрүп турсак, Ош Бишкек, Бишкек Талас, Бишкек Нарын ушундай алыс жолдо жүргөн унааларыбызга, такси байкелерибизге кайрылабыз. Акырын айдаңыздар. Жана ошол жака атайын комплекстерди орнотуу, атайын точка А, точка Б'дан чыккандан кийин канча саатта жете турган болсо, мыйзамды бузбайт. Ошол нерсени киргизип, ошондон эрте кире турган болсо, анда ал адамдарга айыппул салуусу. Бул нерсе менен биз ошол нерседен айрылабыз. Жана ошондой кирген унаалар Кыргызстандан чыкпай, балким биринчи 3 жылбы же биринчи 5 жылбы Кыргызстандан такыр чыкпастан башка мамлекетке сатылып, Кыргызстан ичиндеги базар баасы көтөрүлбөсүн. Ошол нерсени колдойбуз.